Кутманды окушууга кечиңиздер менен ардактуу теле көрүүчүлөр. Коомдук 1 каналда Салам Кыргызстан түнкү шоу программасы башталды. Саламатсыздарбы? Бир жумадан кийин амандашабыз деп мынакей убада бердик эле. Кайрадан сиздер менен амандашып жаткан Салам Кыргызстан. Ассалому алейкум кыргыз элим. Албетте күндүн канчалык кеч болуп бара жатканына карабастан Салам Кыргызстан берүүсүн көрөм деп отурган жалпы теле көрүүчүлөргө ыраазычылык билдирип, уктап аткандарды ойготобуз. Анткени бүгүн эң сонун коноктор келмекчи. Жана албетте эле сиздердин өтүнүчүңүздөр боюнча канча жылдан бери кыргыз маданиятына, кыргыз эстрадасына салым кошуп келе жаткан аксакалдарыбызды чакырып келдик. Кызыктын баары али алдыда. Сыналгыга жакыныраак отуруңуздар. Биз баштадык. Салам Кыргызстан. Бүгүн биздин ушундай сонун аксакалдарыбыз келет. Аксакалдарбы? Аксакалдар. Эмне мен тамашалаша албай калам ошондо? Жок, тамашаны аябай жакшы билет. Тамашаны билет, э? Ой, азыр көзү тамашалап. Кеткен деген анан кийин бергел кылбайбы? Жок, андай эмес. Анда тамаша көйлү. Санжаранда чакырбайсыңбы? Аксакалды чакырам. Теле көрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарга Салам Кыргызстандын төрүнө Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Иванович Бабковду чакырып келдик. Тосуп алыңыздар. Ассаламу алейкум, хош келипсиз. Келиңиз, төргөп коюңуз. Колжалар жагылсын. Келиңиз, өйлөтүңүз. Рахмат. Мынакей бул колчалардын баары сиз үчүн. Рахмат. Биздин төрүбүздүн көркүн ачып, мынакей төрдө аксакалыбыз, апабыз болсо кандай төрдүн көркү деп коет да. Биздин төрүбүзгө куш келипсиз, Юрап айке. Рахмат. Салам Кыргызстан. Өзүңүз байкагандай эле биздин мындай олуттуу улуу мундагы мейманыбыз келгенде эле Гүлжан эжекем өзүн ыңгайсыз сезип эле эмне жөнүндө мен сүйлөшөм деп калды. Кандайсыз байкем? Жакшы. Менен баштабайм деп, байкенин өзүнөн баштасак. Аман сен келип алдыңыз. Жакшы келип алдыңызбы? Жакшы. Сизди көргөнүбүзгө аябай кубанычтабыз. Сиздей байкелер биздин сыймыгыбыздар. Рахмат. Мен да сиздерди студиядагы көрүүчүлөрдү кыргызстандыктар менен жолукканга миң керте ыраазымын. Рахмат сизге. Чоң рахмат. Чакырып койгонуңарга. Сиздей адамды кантип чакырбайсыз? Юрап айке, мынакей азыр эле Гүлжайна келип чоочуп атпайбы? Эми аксакал келе атса, биз эми кантип тамашалашабыз депчи. Мен айттым, Юрап айкени мен кичинекейимден бери билем, ушунчалык тамашакөй. Жаш кезде досум Үсөн ансамблин жетектеп жүргөндө ошондо сиз сатира ойноп жүрчүңүз, туурабы? Албетте. Канча деген барабанда ойнодуңуз, гитарада ойнодуңуз, нервкеде ойнодуңуз. Ой, нервкеде ойнодуңуз. Трубада ойнодуңуз, интермедиа ойнодуңуз, э? Интермедиа ойнодук, өзүбүз койдук. Ал кезде ушу филармонияда Асанкул абабыз, анан Келдибек байке Кудулдардан болчу. Анан досум Үсөн элдик намды алды, анан элдик эстрада тамаша топ болуп калдык. Тамаша топ. Элдик эстрада тамаша тобу болуп калганбыз да. Эми баягы сүйлөшкөндөн кийин тартынбай айта берейин да, баягы жаман өзүм мактайт эмес, э? Уруксат бересиңер. Биз койгон интермедиалар, эми кандай десем, муну эфирде да айтса болбойт. Бир жолу бир адам күлүп атып приступ кармап калыптыр концертте. Скорый чакыртканбыз да. Анда Юрап айке мен көп деле кооптонбой койсом болот турбайбы? Ооба да, ошончун айтып атам. Жакшы эле түшүнөт турбайбы? Жакшы. Келиңиз анда тамашалашалы деп. Сиз ойлоп атасызбы, тиги жаш жетсе тамашадан чыгып кетет адам? Жок. Биз баягы сиздерди аябай улуу кишилерди сыйлайбыз да, ошон үчүн баягы ортодо бир чек болуш керек деп тамашалашканда бир аз тартынып турабыз, бирок эми баягы программанын жүрүшүнө жараша бир аз чымчылашып кетебиз. Мына ушундай улуу дегендегидей кишилер, улуу сулуулар отурганда, момундай татынакай көрчүлөр отурганда кантип тамашалашпайбыз? Ооба да. Күлкү ден соолукту мүлкү дейт. Анда сиздин мынакей ошо элди ушунчалык приступ кармаганча күлдүргөн кайсы эмелерди аткарчыңыз эле? Кайсы каармандын ролун аткарчыңыз? Менби? Мен ошолор бир эске салып күлдүрүп кетпейсизби? Эң биринчи өзүбүз жазганбыз интермедианы. Анда биз 16 жаштабыз. Анан ошо кароо сынак болгон да. Анан бизди чакырыптыр, силер элдик театр деген болчу да ал кезде. Анан элдик театрлардын арасына катышып көрбөйсүңөрбү? Анан экзамен деген интермедиа жазганбыз. Мен Москвадан келген профессордун ролун аткаргам экзамен алгангачы. Анан Москвадан келип, Аберки экөө мугалим эме тиги орус келди Москвадан, эми кантип акча жаза алабыз деп тамашада бая сатира. Анан эми коркпо да, тиги эми кыргызча билбегенден кийин анан тиги
бирдеме кылабыз да деп анан Алар кыргызча сүйлөп атышат. алар эми кыргызча анан келгенде баягы экзамен берген бала киргенде сурайт да сен орусча билесиңби десе не знаешь деп коет дегичи. Мага сүйүнүп айтышат да оны не знаешь. Айтып коем. Ну вы слушайте, переводите мне да. Анан тигилер айтышат да, давай сен сүйлө, тартынбай сүйлө. Коркпой сүйлө. Сүйлөгөндөн кийин анан биз ортодо бир сөздөрдөн кош. Ал кезде эми Ленин партия, коммунизм деген өзү ушундай эмес беле? Анан тиги айтат, агай мен деген чабандын баласымын, тоодон келгем, кымыз деген жайнайт, кой деген жайнайт, Ленин деп коет да. О, молодец, молодец деп. Анан ошон партия, давай ошонтип сүйлөп туруп анан тиги акырында мен туруп, Ленин деген партия деп кыргызча сүйлөбөйм да. Ну, сатира ушундай болчу да. Мен алгачкы ролум ушул болчу. Юрий Иванович, айтып кетсеңиз дегеле кыргызча, кыргыз тил боюнча кеп башталбадыкпы? Ошол жөнүндө дагы бир өзгөчө азыркы ушул учурда 21-кылымдын орусчунун бир маселесин сиз менен талкуу жүргүзгүзү келип атат. Ырдайлы кыргыз ырларын бул сиздин долбооруңуз. Дегеле кайсыл жактан көрөлү өзүңүз да кыргызча сүйлөйсүз. Сиздин уулдарыңыз дагы, сиздин келиндериңиз дагы баары кыргызча сүйлөшөт. Дегеле ушунун башталышы эмне болуп башталган эле дегеле? Эң негизгиси. Ырдайлы кыргыз ырларымбы? Кыргызчага кыргыз тилге басым жасап баштаганыңыз. Бул эми кандай десем, мен дайыма ушул эмеге келгенде, маселеге мен мынтип айтам да дайыма. Бул тоңдун топурак алтын депчи. Өзүнчө бул мына мен анан төбөбүз көрүнгөн Александр Васильевич ой кумуш сүйлөйт дейт го. Убагында Бокомбаев Кольцовка деген айыл болчу да. Район борбору. Ошондо 30дан ашык 40 дебесем да, ошонун ортосунда пайыз орус улутундагы болгон да. Ошо жергиликтүү балдардын баары бизден да жакшы кыйын билгендер бар. Тамашаны тим эле билбейм кандайдыр бир мен ойлойм да ушу биздин тоңдо, Кольцовкодо, Бокомбайда ал кезде ушунчалык ынтымактуу болчу эл да. Ушунчалык ынтымактуу. Эми баягы кичине татаалыраак жашоо болчу да. Мисалы мен билем да, эсимде апам ыйлап келет. Шак келет, эмени карайт анда баягы буфет жок. Мындай күрүүч картошка турат, ошондон ыйлап эле бир эмне болду апа десем эле. Ой баланча киши өтүп кеттир. Элдер көрсө азыр ойлойсуң ба. Кимдин үйүндө эмне болсо чогултуп алып барыптыр. Болбосо апам тойдон келет, жылкынын этин алып келет. Биз күтөбүз да апам тойдон келет, жылкынын этин алып келет. Ал кезде ушундай бир кандай сон сен орусунбу, кыргызсыңбы, сен кимсиң? Айырма жок, баары советский болчу да. Сиз кыргызча окугансызбы? Жок. Мен дайыма айтышат го кыргызча окуду деп. Мен орус мектепте окугам, болгондо дагы ал кезде 5-класстан баштап кыргыз тил сабагы бар болчу. Анан ушу эжейимди эмгиче жакшы көрөм кыргыз тилден берген. Ал эжей түшүнчү да бул эми бабкоп класста калса тынч жок. Сабак жок. Кыргыз тилди баары бир билет, диктантты баары бир 4-5ке жазат, мени сабактан чыгарып ичиде бар, ойноп келчи Юра деп. Юра байке. Демек ошол дегеле 5-класстан баштап өзүңүздүн мугалимиңиздин жардамы менен Жаналбек эле айлана чөйрөдөгү тең туштар менен кыргызча сүйлөп аткан үчүн эле кыргызча жакшы сүйлөп калгансыз. Мектептин тиешеси жок көп деле. Жок, мектептин тиешеси жок. Мен да андан башкача айтмакмын да, мен кородогу достор болот го. Мектептеги дос, корогу достордон 3 бала орус, 1 бала кыргыз. Ошондой эле орусча барыбыз сүйлөшүбүз, ошондой эле кыргызча барыбыз сүйлөшүбүз. Анткени бардыгы айтчы, сен кыргызча окудуң, жалаң кыргыздардын арасында жок. Биздин компания мына. Азыр могу тарапта кереметтүү көлдүн эки тарабында отурган, эки тарабында жайгашкан биздин жердештерибиз, биздин бир туугандарыбыз кубанып кетти го бул жакта. Юрий Иванович, эми бизде көлдө ушундай болот деп айтып атса, аябай сонун болот экен. Юрий мырза айтып кетсеңиз, ырдайлы кыргыз ырларынын долбоорунда түрдүү улуттун өкүлдөрү бар. Адашпасак кубинецтер бар, африкалыктар бар, бир жолу бир эки түрктөрдү көргөнбүз, азербайжанецтер, Түркменистандан келгендер жүрүшөт. Булардын баарын дегеле чогулткандын бир эле эмеси, ою, бир эле нугу бул албетте эле кыргыз тилиндеги ырлар деп турабы? Алар сизге келгендин себеби эмнеден болду? Ошончо түрдүү адамдын башын бир жерге чогултуш дегеле оңой нерсе эмес. Эми жакшы суроо. Мен мындай айтат элем да, өзүмчө бир башынан ушуга чейин мен санап чыктым.
алыскы чет өлкөдөн 24 мамлекет катышты бизге. Бизде. Англия, Америка, Новая Зеландия, Нигерия, Япония, Турция, Кытай, Новая Зеландия 24 мамлекет катышты. Сиздин долбоорго. Биздин долбоорго. Ушунча убакыттын ичинде. Германия, Негизи ошолор үйрөнгөндөр. Кызыкта мыктылары бар, көбү мыкты да. Көбү мыктылары менде бир индус ырдачылар Асулабит. Ооба. Ал тиги эгер Индияда доктор деген абдан бийик турат да, болбосо бияка калмак да ыр менен ушундай чоң деңгээлге жетип, ал эми Индияга барып Кыргыздын ырларын ырдап атат да. ырдап жүрөт. Гран-при алган мен 14 япон кыз гран-при алышты 2006 жылы. 14 кыз Ыбырай Тумановдун паровозу чертти. Комуз чертип. Негизи япондор комузга абдан жакын болот экен. Келгенде Эле булар сөз түрдө 7-8 айда тилди кичине өздөштүрөт, анан 1 жылдын ичинде комузга жакын болот экен да, ушунусун байкадым да. Анан булар эми канча ырдап меткенден кийин өз мекенисине баргандан кийин да ырдайт да, кыргызча да. Ушулар деген келгенде эле баягы кыргыз тилинде ырдап келишпейт турбайбы анда, э? Келгенден кийин сиздин үйрөтөбүз да. Үйрөтөсүз, үйрөтүп анан ырдап чыгарышасыз. Ар бир нерсенин арткы бети, астыкы бети бар деп коет эмеспи? Ошо сиздин долбооруңуз эмне жакшылык жана эмне жамандык алып келди? Жакшылык баягы көп эле жакшылык, кандай жакшылык? Мына мисалы бүгүн мен бир жерге кирсем, толтура элдер турат да. Тура калышпак аксакалдар, колумдан кармап, рахмат. Сагайып ак эле батырды бериш керек деген сөз мен үчүн бул дем. Күч кубат берет да. Кээде чыгармачылыкта билесиңер го, тиги жетишпейт, бул жетишпейт, тиги жок, бул жок болуп атып, чарчайсың, таштайын дегенде мага ушу элден могу айткан токтотуп, ой, рахмат, мындай дегенде мага бул күч кубат берет да. Мындай жаман ойлор жок болуп калат, жаман ойлорчу. Жакшы ойлор ушул элге жагат да негизи. Мисалы көп жакшылыктар алып келди. Бир биз менен эле иштешкен айым бир күнү мени кучактап рахмат айлан, эмне болду десем, мен күйөөм кыргызча сүйлөчү эмес, КТРды да көрчү эмес. Эмне болду? 2006 жыл спорт ортосунда фестиваль өткөрүп жүрмүн. Ал достор менен кирип калыптыр да. Анан үйгө келип өзү жоготкон мындай отуруп, эмне болду десе. Бабковтукуна кирдим дейт. Сыгандар кыргызча ырдап атат дейт. Мына андан ары бу адам кыргыз тилди өздөштүрүп, андан мекенчил адам жок. Эми эң негизгиси баары ийгиликтүү болуп атат, баары сонун болуп атат. Анан жана элде жакшылык көп да. Жакшылыктарда агай сиздин жалындар деген тобуңузда да көп көрүп калдык. Ошол жана кубинец ошол жактарда керек адышпасак, э. Ал эми ошол жакта ырдап атканда дагы ар дайым келип туруп, биринчи эле келген сөз, ай, биз деген Юрий Бабковдун командасы болобуз. Биз бул жалындар тобу болобуз деп, ал сиздин демилгениңиз менен ал топ уюштурулуп атат. Бирок ошол эми 24 мамлекеттин өкүлдөрү бир сиздин уруксатыңыз жок, чет жакта сиздин атыңызды колдонуп, бир кыймыл аракет кылган учурлар болобу? Болот. Ал биякта эле Кыргызстанда деле биздин общан илип концерт койгондор деле бар. Бизде катышып жүргөндөр. Ал эми мыйзам чегинде көрүш керек. Өзү мыйзам чегинде эмес, бирок эми жашоо турмуш ушундай. Анда эле сиз көп деле мындай эме көз карашыңыз кандай? Бул 47 жыл профессионалдык сахнадамын мен. Не гана болгон жок. Мен мыктылары билип калат экен. Адамдын мүнөзүнөн болот экен да. Өзүнөн болот экен. Анан эми сөз түрдө мен муну чыгардым, анан мени өмүр бою карамак белем, мисалычы. Өзүнүн жашоосу бар. Тандап кетеби башка жолду? Мен болгон салымды коштум да. 47 жыл деп калдыңыз. 3 жыл кем 50 жыл болуп калыптыр. Сахнада жүргөнүңүз, профессионалдык сахнада. Эми өзүңүз канчага чыгып калдыңыз? Жаш мундун өкүлү катары Юрий Николаевич сизден сурап өтөйүн. Бул убакыт бат эле өттүбү? 47 жыл. Бат эле, мен мына учурум менен пайдаланып, убагында мен Токтомуш байке бизден мыкты харабигибиз. Ушул Прибалтиканын баары хорго мыкты го. Ошол жакта алтын медаль алып келген хор менен. Мындай музыкант көргөн жокмун. Ушу кишиме айтты эле, мен да сиздерге, жаштарга айтып коеюн. 32ден кийин
жылдар күндөй өтө баштайт. ооба. Ушуну биле жүргүлө. Мага ошо киши ушинтип айтканда, биз чоң бир концерт даярдаганбыз, партконференция областка. Анан түн ичинде саат 12-лерде экөө сейилдеп жүрсөк, айткан мага ушунучу эсимде калды. Чын эле 32-33төн кийин күндөр учуп калат экен да, учуп калат. Бирок бияк компьютер бар да. Мен азыр бая ар бир элестер келет. Бая жаш кездегини аны да эстеп жүрүш керек да, билиш керек, ошондо жашоо кенеңирээк болуп калат экен да. Ал эми мен 5-класстан баштап үйлөмө оркестрге кирдим. Ага чейин апам гитара үйрөткөн мени. Анан 7-класста биздин жетекчибиз район духовой оркестринин жетекчи кетип калып, мен жетекчи болуп калгам. 7-класста? 7-класста. Анан 8-класста көндө мен бияк танышып калдым, маркум Чора Кожумжаровдун тобу. Алар менде аралашып калып, кичинекей болсом да, алар балким бир орус бала чуркап жүрсө, кыргызча сүйлөсө жакшы көрөр. Ошолдон үйрөнүп, анан өзүмдүн Кызыл Гүл тобумду уюштурдум. Раматылык Ишенбек классташым досум менен. Анан биз уюштурганда, азыр кызык болот да силерге. Биз музыкалный школда ойносок, айда биет, клубда ойносок, айда биет, бул батыштын агымы, чака чайнек, батыштын бул шамалы. Анан мен ойлойм, ошо партия өкмөт туура маселе кылып турду да, муну баары бир жок кыла албайбыз. Комсомолго бекитип койду, көп акча берди. Фестивалдарды өткөргүлө, жер, эл партия жөнүндө ырдасын гана. Сүйпүү жок. Ошондо бизди биринчи жол 71-жылы Тоң районда район боюнча партконференция болгондо бизде кубалаган, бизди чакырды концертке. Биринчи концерт бердик биз 1-март 71-жылы. Ошондон бери канча жыл болот? 71-жылы. 47 болуп калды. 47 мына 1-март буюрса, мен ошондон ага чейин эсептеген жок. 5-класстан баштап эсептеген жоксуз демек? Жок. Ойлотпойсуз, 15 жашымдан. Демек 62-нин тамагын жеп атам. О. Мында бул бир гана башталгыч болсун. Биздин эң мыкты врачтарыбыздан, дарыгерлерибиздин бири Мамакеев ага айткандай 70 эл ортосу деп коет экен. Эл ортосуна жете эле экенсиз дагы анда. Да, көп бар турбайбы. Сизге дагы андакей, сизге дагы жаратканында узак өмүр берсин дейли дагы бир сиздин чоң долбооруңузду билебиз. Бул Досум Мүсөн тобу деп дагы көп жылдан бери жетектеп келатасыз. Ушул Досум Мүсөн тобунун тарыхы жөнүндө дагы бизге бир аз айтып берсеңиз, анан ушул чын эле Үсөн деген досуңуздун атынан коюлган деп угабыз. Ооба. Бул эми айтпадымбы, биз Кызыл Гүл болуп уюштуруп, жакшы жетишкендикке жеткенбиз ал кезде. Анан Үсөн маркум келип калды бизге. Жаш ал биз бүт классташтарбыз да. Үсөн бизден 5 жаш улуу барыбыздан. Улуу? 4-5 жаш улуу. Бирок кандайдыр бир жуманын ичинде Үсөн биз менен классташтай болуп калды. Биз аны Үсөн байке деп калдык. Ушундай адамды мен жолуктура элекмин. Анан мен айттым, мен анда музыкалык жетекчи болоюн, Үсөн бизден улуу, көркөм жетекчи болсун. Ошентип иштешип калып, баарыбызды институтка үйлөмө оркестрге музыканттар жетишпей атты. Бизди комиссия менен барып институтка өткөнбүз. Окууга келгенде бизде мыкты башкарма абабыз бар эле, Ишен Тойчубекович. Ал айтты, эгер калсаңар колхозда, институт таштасаңар, мен силерге чет өлкөнүн аппаратурасын алып берем дегенде, бул жомок болчу да, баарыбыз таштадык, калдык. Колхоздо анда агым болчу, жаштар курулуш бригада болуп калганбыз да, Үсөн бригадир, мен пом бригадир, өз машина, өз кашарларды ондойбуз, сыртка барабыз, кечинде иштешебиз. Ошондо эң чоң жетишкенибиз Досум Кызыл Гүлдүн Советтик Кыргызстан, Советская Киргизия деген гезитке чыгыш, бул өзүнчө бир эме болчу да, телевизор биякта калсын. Ошого чыкканбыз да, чоң макала менен. Ошентип жүрүп, анан армиядан эң кеч балдардан келгеним мен, келгенде эле суукка барып угуп калдым, Үсөн жол кырсыгынан каза болду. Анан Досум Үсөн деп койдук. Досум Үсөн жүрөбүз, анан чоң кароо сынакка барып, утуп, республикага келип, атагыбыз чыгып баштаганда райком партия чакырды. Эми силер атаңар чыгып атат, Досум Үсөн болбойсуңар. Ушул атыңарды алгыла деди.
Неге? Бұл өзіміз ұйыштырдық, өзіміз қойдық. Бұл емне Үсен батыр біле. Біз үшін батыр. Азыр сен дүкөнүңдү эмне каалаганыңдай атап ал, турабы? Ал кезде андай жок болчу. Мени жарым жылдан бери Качам райкомдон чакырат. Мына биз таптык, могу атын койгула. Силер телевидениеге чыгып атасыңар. Болбойт. Кудай жалгап телевидениеге келип калдык. Анан Бакытбай кеч Мамытов. Анда момундай жаш кезде момундай Кыргызстандын баары сыйлаган адам болчу да. Аны мага бирөө келип айтып калды. Бакытбай кеч деп жүрөт. Кыргызча маектесем болобу депчи. Мени тапкы чакты. Мен ойлоп жаш анда канча 21демби. Таптым да жакшы нерсени. Анан жолукканда Бакытбайке мен кыргызча бере берем. Бирөө аягында эмне үчүн досум сен деп коюңуз. Анан мен айтам, сиз мактап коюңуз. Ой өзүм деле берейин деп аткам, анткени казактарда досумкасан чыккан. Музыканттардын башкы тамгалардан коюлган. Анан ошентип айтканда мен азыр таңгыл жаш кезде да хитрый экенмин да. Телевизордон эмне айтылса бул мыйзам чегинде болчу. Анан сурады, мен айттым, ушул биздин жетекчибиз жол кырсыгынан, анан ушул аны унутпайлы деп досум сөңгө, ой азаматсыңар деп койду. Болду. Ошол менен калдым. Ушул менен калдык. Юрий Иванович, азыр эми бул жакта сиз менен маяк кылып отура берсек, 2-3 күн сүйлөшүп көп созулуп кетчидей, тилекке каршы убакыт зымыраган кош дегендей берүүбүз акырындан соңуна келип жатат. Ар бир мейманыбызга суралган сурообуз бар, сиздей кадыр барктуу инсанга да сурап коелу. Кыргызстан сиз үчүн эмне? Кыргызстан мен үчүн мекеним. Кыргызстан мен үчүн мекеним, жерим, элим. Башка сөз жок. Баракелде. Чоң рахмат. Ирап эке, сиз менен чын эле убакыт аябай учкан куштай өтүп кетти. Себеби сиздердей чоң улуу инсандардан сөзүн угуп отуруш бизге сыймык. Келиңиз анда сиз менен бир жакшы сүрөткө түшүп алалы дагы. Келгиле. Андан кийин улантабыз. Жылдыздуу селфи. Ирап эке менен кол чабуулар. Дагы кимдерде Ирап эке менен селфиңер бар? Бир жылмайып коелу. Ирап эке, сиз Инстаграмда отурасызбы өзүңүз? Отура элек. Отурайын. Бирок пландар бар. Анда эмесе келиңиз. Байке, эми сизге ушундай сонун сүрөттөн соң оюнубузду даярдап койдук. Албетте эле эми эл артистти чакырып алып, Юрий акебизди чакырып алып кыйнабайбыз. Болгону эле сиздин дагы бир жашыруун талантыңызды элдерге көргөзгүбүз келип атат. Азыр реквизиттерди алып чыгалы, андан соң шарттарды түшүндүрүп беребиз. Кол чабуулар жамыз. Мана. Юрий акем, сизде эң көп жакшы көргөн фанаткаларыңызчы? Сиздин күйөрмандарыңыз бул Назира эжеке менен Гүлжан эжеке. Эми азыр сиздин мыкты сүрөтчү экениңизди дагы билип калдык. Кээде мындай портрет тартып калат экенсиз, шаштар тартып калат экенсиз. Жөн эле тарттырган сизге оңой болуп калат. Ошого азыр узун калем берип койду, даярдап койдук. Алыстан туруп алып, эжекебиздин маңдайыңызга коюп алып, анан бул жакта экөө бар, экөөнүн портретин тартып бересиз. Канчалык окшошконун бетин жанына коюп, анан окшоштурабыз. Окшошпой калса дагы кол чабасыздар, окшошсо андан дагы кол чабасыздар. Эң негизгиси бул жакта сиздин тартып бүткөндөн кийин ошол менен алыстан автографыңызды калтырып коесуздар, кол тамгаңызды калтырып койсоңуз, биз Салам Кыргызстандын музейинде сактап коебуз. Балким дагы бир аз эле убакыттан кийин Юрий Бабковдун колунан жаралган деп туруп, буну аукциондон сатып ийиши дагы мүмкүн Мыкыев деген хитрый жигит деп коелу. Анда эмесе даярбызбы, Аксакал? Эми экөөң капа болбогула, Эртең кайып. Жок, мындай да. Мен мындай ручка менен эмес, мындай кичинекей менен тарта албайм. Колумдан ушу келбейт да, ушу сүрөт тарткан. Ошон үчүн Санжар билип турат, Санжарды тартпайсызбы? Иә. Санжарды. Анда эмесе даярбызбы экем? Келиңиз, муну сиздин колуңузга алыстан ушул жактан кармаш керек болот. Санжар сеники оңой эле да, мындай эле чийип койсочу. Анан телегөрүүчүлөрүбүз даяр болсо мен кармап берип турам. Эжекелер көп толкунданбагыла, баары жакшы. Сиздерди кимдер гана тарткан жок дегендей. Анда эмесе музыка. Биринчи Гүлжан эжекени тартып баштаңыз. Даярбызбы? Жанна, мына кем анда бул жака өтүп турайын да. Байке, мени көрүп алып тартсын да, мен да сулуулугума суктанып тартсаңыз. Досун чакырып койбой, художник досум бар эле. Назира эжеке комментарий кылып туруңуз, окшоштабы? Жок, жакшы эле, жакшы, башталышы жакшы эле болуп атат. Чаштары окшошуп атат. Эмне болуп кетти потом?
Көзү? Sen үнүңдү укканда ручка ылдый кетип калды. Же Так, бул шрам. Гүлжан эжекен шрамын эч ким билбейт сизден башка экен. Просто макияж менен жаап алчу да. Мен азыр кой турам. Сон болоптур. Чачыдай туруңуз. Картина бүткөндөн кийин көрүш керек. Бүткөнгө чейин көрсө болбойт. Жок, Юрий байкебиз мени кандай кылып тартып берсе да мен үчүн сыймык. Ошону үйгө алып кетем мен. Эмне деп койт эле укол коюп, Эме Ботекс. Ботекс. Эмне болду, оозума бере турган ботекс. О. Чата бул чоро болуп кетти бар. Sen tigi ömrüngde çoro olsun gerek. Мүмкүн. Ошо билгем ушу сизде бир кеп бар экен тарсыланып. Көзө чоро турбайсызбы? Мынакей. Мына. Кана бул жака туруңуз Гүлжан эжеке. Телегөрүүчүлөр өздөрү тандасын. Ошондо Юрий байке бул комментарий кылып койсоңуз сүрөтүндө. Ошондо бул Гүлжан эжекенин кайсы неси эмне болду ошондо? Кана Мен согушта калып кеткем. Жазайын бу. Аха. Ошо жерге Автограф берип. кол таңбаңызды коюп коюңуз. Кармап чык. Мына Гүлжан эжекебизди жакшылап жаттап алыңыздар. Өзүңүздү карап суктанып туруңуз эжеке. Назир эжеке сиз бери келип бериңиз эми. Көрөлүчү да кимди көбүрөөк окшоштурат экен Юрий байкем. Кол чабалар жаңырсын. Эл арттын колунан качан эле дагы ушундай сонун сүрөттөр татабыз. Алысыраак кармабыңыз байкем колуңузду. Хитрилик кылып атпайбы? Болду кыймылдап айтырам. Мен кыймылдап Атайын кылып атасың. Шырама көрө албастык, Көрө албастык кишине. Таң калып атат да, аябай. Ооба. Каштарын өйдүлдүй кылып, Бир кашты ылдый, бир таң калып. Ошондой болду, ошондой болду. Мындай алып турам. Мойнун тартып бериңиз, мойнунда тартып коюңуз. Ооз өзүнүкү болду. Баягы. Тиги. Караңызчы. 100% өсүп копия. Эме тиштери байбай окшош. Жок. Бул бир анекдот айтып берейин. Парикмахерде үйрөнчүк кыз келди да. Анан бир грузин келди да. Сакал ал депчи. Тиги толкунданып апкарып аябай анан сакалы да укмуш болсо анан монтип акырындан алам деп атып. Чык кесип салды. Анан дагы кесип салды. Тиги не караганда дагы кесип салды. Анан туруп не получается. Буга да автографыңызды коюп коюңуз колтонбаңызды. Ошондо сиз оозун тартсаңыз болбой калды, ошентип чийип жатсызбы? Мен да ошол азыр не получается тишти тартып салбадымбы? Муну сиз кармап алыңыз. Анда эмесе Аябай окшоштур. сиздер сүрөтүңүздөрдү сүйлөшүп Була туруңуздар. тишим турбайбы? Мынакей. Анда Юрий байкеге чоң ыраазычылык билгизебиз. Улуу башыңызды кичүү кылып, жакшынакай биздин чакыруусу четке какпай төрүбүзгө, жакшы баек куруп бериңизге чоң ыраазычылык. Анда болсо сизге эркин микрофон, эл журтка жакшынакай каалоо тилек, кайрылуу. Кыргызстандыктар 2018 жыл ит жылыбыз кирип келди. Ошол жыл баарыбыздарга жакшылыктардын баарын алып келсин. Ар бир Кыргызстандын жаранын үйүнөн кут кетпесин, жакшылык болсун, ачык асман болсун. Баарыбыз эл үчүн, жер үчүн кимибиз кайсы жерде иштебесек, жакшы иштеп, мамлекетти көтөрөлү, бар бололу, бай бололу. Чоң рахмат. Чоң рахмат, айтканыңыз келсин. Сизге дагы Аллах узак өмүр берсин. Албетте биз сиздердей улуу инсандарды куру кол кайтарбайбыз. Биздин Салам Кыргызстан берүүбүздүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын эң сонун таттууларын ыйгарабыз. Неберелерге бала чака менен чогуу жеп коюңуздар. Рахмат. Бул белек сизге. Чоң рахмат. Рахмат. Анда эмесе келиңиздер. Келген үчүн чоң рахмат айтабыз. Кыргыз Республикасынын эл артисти Юрий Бабков агабызга кол чабаларыбызды узатып коелу. Келиңиз узатып коеюн ушу менен кармап. Чоң рахмат, кайрадан көрүшкөнгө. Рахмат. Чыгармачылык ийгилик. Сизге дагы. Рахмат. Кол чабалар. Токтот. Sen üçün de bunlar. Ay kim aytты?
Конокко. Кичинекей балдарга. Апаң айтпады беле? Конок келгенде коебуз деп. Кыргызда эң дамдуусун, эң таттуусун конок коет. Анан эмне экен? Конок койдон жоошпу. Кыргызда эң жакшысы кичинекей балдар. Конокко. Балдарга. Конокторго. Байкалар. Gel biraz dinle. День-ночь Житу шоколадындағы печенье сэндвич. Мыкты татым. День-ночь. Канат. Неге бүгін улуу инсандар, анан улуу муундар да кимдер келет экен? Анткени деген биздин 5-чи сезондун жабылышы болуп атпайбы? Ан деген аксакалдар бата берип биздин Кыргызстаныбыз, салам Кыргызстаныбыздын ийгилиги жана ошондой эле эмес узун болсун деп бата берсин деп улуулар чакырып атпайлыбы? Азыр ким улуу келет? Сулуу, чачы дагы узун, шундай сулуу агабыз келет. Ким? Агабыз? Расыл Маматкуловбу? Жок, Чачы узун ким анда? Чакырчы Санжар. Албетте эле туугандар, Тарсеткендин баары тамаша, бирок азыркы чыга турган бүгүнкү берүүбүздүн алгачкы мейманы эл берген эл артист деген наамга ээ. Тосуп алыңыздар. Мерген Турган байкем сахнада. Аны эмне байкаган жоксуң? Кандайсың? Жакшы. Ассаламу алейкум. Келиңиз. Кол чалар жаңырсын. Рахмат. Мерген байке, келиңиз, төргөттүрүңүз. Ой, канайсың. Ардактуу телекөрүүчүлөр, келиңиздер. Жаңы эле кошулгандар бар болсо арабызда адашпасак Казак Республикасынын эмгек сирген артисти, Кыргызстанда эл берген, эл өзү тандап алган эл артист деп баары эле айтып жүрөт байкем. Куш келипсиз. Рахмат. Деги эле Салам Кыргызстан көрүп атасызбы? Көрөм, аябай жакшы көрөм. Анан бүгүн да силерге рахмат, Канат эниме да рахмат. Телевиденияга рахмат ушул. Ушуга качан барам деп жүрчү элем, бирок мага 2 жолу накум чалган, мен кырышам. Анан жок болуп калыптырмын, өзүңөр билесиздер. Антип айтпайм бе? Назира карындашым айткан. Ушунча саат мен аны чакырса эле, чалса эле жокмун, кээде ушунча жумуш көп, кээде телефонду өчүрүп салам чын. Чарчайсың ооба. Анын көрө багы эле илгерки убагыбыз жакшы экенде, телефон жок жыргап эле жатчу элек го. Сумдун жанынан жолугабыз, Ала тоодон жолугабыз. Биягында чоң дуп бар ошонун жанынан дегендейчи. Деги илгерки кепте башталып калбадыкпы мурунку убакытта. Жаңылык киргизиш деги эле аябай оор нерсе. Азыркы учурда деле 21-кылымда деле бир аз элден өзгөчөлөнгөн, башка бир жанрда, башка бир өзгөчө нукта баштаган ырчы мырза болобу, айым болобу, телекөрүүчүлөр, күйөрмандар, Instagram подписчиктери бар эле тим эле ай деп тияк биякты сүйлөй башташат. Ал эми Мерген Турган байке, сиз ушул нерсени илгери баштагансыз. Туурабы? Ал убакта бир эле Мерген Турган менен Валерий Леонтьев бар болчу ушундай. Ооба. Булгары майка кийип алып чыгып ырдап, айыр шпагатка отура калып чачын кыймылдатып бийлегендерденчи. Бореке эмеде карап турсаң, жаңылык кийүү өтө оор нерсе да, мен илгертен эле революционермин. Дагы эле ушока жерин Алмалда Советтер Союзу болчу. Азыр коем жыргалы. Азыр карап туруп сиздердин заманыңар аябай сон. Азыр көп таң калбайт оңой мененчи. Таң калтырыш дагы өтө кыйын азыркы малдачы. Анан жанагындай WhatsApp деген бириңер бар экен, ошо салып жиберсең Instagramбы, бирок 100 грамм деп коюшат экен аны. Ошолорго салып койсоңор кетет экен, жанагы бет телевизор деген бар экен го, мынтип Facebook ошол. Короче, ушулардын шындык экен, ошо менен эле бат эле кетип таанылат экенсиң. Илгери болсо андай эмес болчу, билесиңер. Это баардыгы нерсе момундай эмеден өтүш керек болчу, аны текшерет, ананы карайт. Мен филармонияда ушунчалык жек көрүндү, ырчы болчумун. Мени көргөндө ушундай бир жаман көрүшчү. Сиз текшербей эле тешиктен эле кирип кеттиңиз. Урусчуда момундай кылба, секирбе, чачыңды кырк, момундай костюм кийбе, момундарды мен баарына макул дечимин. Биринчи макул дечимин. Бирок мен ушунчалык бир элден өзгөчөлүгүм келчү, бир башкача өзүм сезген бир момундай стилди киргизим келчү. Бүгүнкү күндө ал Мерген Турган стили өзүңөр билесиңер. Бул чачтагы Мерген Турган, оңой эле тармылдатып койсоңор, суулап койсоңор боло беретиндей ал. Азыр айтып жүрөт го, силердин арасында дагы кээде Мерген Турган болупсуң го деп чачтарын. Анан ошол маалда бизге өздөрү тандап берет. Анан кийин оркестримиз кийинип алып болчу да, бир мындай болгон чоң өтүктөр, шымдар, көйнөктөр, ушуну кийесиң деп койчу. Анан мен карап, ушуну кантип кийем деп атсам, руководителим анда Раматлык Марат Албаев болчу, айтчу: Мерген, кие бер, кий, антпесе сен сахнага чыгарбайт бар деп.
Ана мен қандай қылдым дейсің бе? Отырдым да мақұл дедім. Мақұл деп кидім. Бұлырдырдайым дедім. Бірақ Марат Бәкем білші. Марат Бәкем айтты. Марат Бәке, мен мұны кийбеймін. Мен башқардырдайым, білесіз десем. Эми мерген сен анда болбой калат статья менен. Статья деген бир эмесе болчу. Статья деген элге Советтер Союзунда бул эң жаман нерсе болчу. Статья менен кетесиң дейт ай. Ана мен корксум деп ошондо мен соттолуп кетем жагандай деп. Жок, башка жерде такыр сени артистке албайт. Это аябай ужас деген сөз дейт. Бул канчанчы жылдар ошондо? Ошондо мына Советтер Союзу 88-89 жылдары. Анан мен макул дедим дагы, мен бир нерсесин айтып берейин, кандай болуп мерген турган болуп жарып чыкканымда. Макул дедим. Худ Советте аябай карап отурдум, мейли дедим. Аякта монда ачкычтаган алып 5-6 отурат, короче, баары карап отурат. Программаны бекитти. Анын арасында мен экирдамай болдум. Эми созулгон мындайлар. Макул дедим дагы, бирок Марат Бекем айткан. Марат Беке, мен ушундай ырдагым келсе, сиз чет бериңиз. Мен ушуларды ырдайм десем, Марат Беке деле макул, бирок бүгүн ырдабай эле койчу. Башка күнүнчө ырдачы. Макул дедим дагы. Бирок карасам элге зал келди. Залда эл толтура. Ошондо ойлодум да, менин бүгүнкү шансым бүгүн дедим. Бүгүн же болсо эч качан болбойт бул нерсе. Бүгүн кыргыз эстрадасын аңтарыш керек дедим. Башкача бир нерсе кылыш керек. Мондай болбойт, бир гүлдү көтөрүп алып тиги бурчка же мындай отурам болбойт дедим дагы. Отурдум дагы макул дедим. Бирге сен мен номерим келди. Тазим тобунда концертибиз болуп атат. Анан кийин ошо маалда чыктым дагы. Мергенбек Ырсалиев болчанда. Мергенбек Ырсалиев дегенде эле алдым да жана шымдарды чечтим мындай. Ичинде мондай ласина. Мондай болгон жашыл көйнөк, жалтырак. Чачым болсо даяр болчу берди. Калпакты алып ыргыттым дагы, чачтым мондай кылдым. Жүгүрүп секирип чыктым. Элестете бергиле. Жанагы ойноп аткан музыканттардын баары монтуп карайт го меничи. Биринчи ырдадым дагы. Анан кийин кой бересиң. Ак бантикти кой бергиле, менин күнүм. Кеттим. Бир гана ошондо мен разы болгондум, Марат Байке мени түшүндү ошол жерден. Байке дедим, мен бошоп кетем дедим. Бирок ушуга рахмат дедим. Чыктым, ырдап атам. Биринчи элдер көргөндө шок болдум. Мындай түшүнбөй калды да. Ырдап бүткөндөн кийин, знаешь, тып-тынч. Анан мен туруп калдым да, өтпөй калды, эмне деп атсам эле, танк, анан кетти. Кыйкырык, бакырык. Короче, ан сайын мен көтөрүп чыктым дагы. Ырдап, ошо күнү Мергенбек Ырсалиев мерген турганда ошо күнү көрсөттүм. Дагы сахнага чыктым. Эртеси күнү ызычуу. Мени тияктан чакырып аткан, бияктан статья менен кетирип аткан, жоготуп аткан, мени милиция менен иштетип аткан, короче, ушундай да. Мен качып барып жатып алдым үйгөчү. Анан кийин кайра чакырышты. Мен бардым, Марат Байке не виноват бу жерде. Ошо менен бардык дагы, мени чакырып келди. Урушту. Турсам, аябай урушат, сен кандай бети жок баласың, жиндулактай секирип болуп билесиңби? Это сен Советтер Союзунда эмне келтирип атасың? Мындай аланайын кыргыз көрүлүк нерсени сени көрсөтүп деп монтуп атат. Ана мен унчуккан жокмун, кечиргилечи. Мен байкелер, мен бүгүн силер менен кечип келгенде мен кечирим сурадым, ошондой кечириңиздерчи. Бирок эстрадада ушундай да болуш керек дедим. Ушундай болуш керек. Буну мен ушундай сезем. Жаман көрсөңөр жармаңарды бербей эле оглайм, эмне кыласыңар? Таанысыңар таласка баргыла. Эми кайра болбосо нарынга кетейин, кайра дедим. Десем, кайра келди дагы, көрсө ажиотаж болуп, элге аябай суусап турган убак экен ошол моментчи. Эртеси күнү билеттин баары сатылган. Ажиотаж, эшикте билет жок, киши толтура. Баары сизге келген. Ызычы бир бала чыгыптыр, Тазимде бир Мергенбек Ырсалиев жиндулактай секирет экен, монтет экен, вообще мону бийлесе болот экен, кыргыздын бийлерине мондай бийлесе болот экен деп аябай эметип ошол күнү арыда бир жума улаган. Анан бирок мынтип айтты. Ошондо айтты, эсинде мынтип коет руководитель келип филармонияныкка. Атын айтпай эле коюн, просто таарынып калышпасын. Эл, бирок сен жакпайсың бизге. Это ужас. Сен тияка да жакпайсың. Бул эмне эмне деп туруп, бирок билбейм сен деген келе сонун эл жакшы көрөт экен. Деди. Мерген Байкенин өзүнүн жашоосунда эле жүргөн турган эле ушундай күлкүлүү да. Анан кийин Мерген Байкенин өзү үйдө мал чарба кармайт шаардачы. Аты бар, тоогу бар, бөдөнөсү бар. Ошо тоокторуңуздар аттарын айтып бериңизчи. Койлор бар. Койлорду жемпеттин кыздары деп койгонбуздар.
жемпет. Кичинекей токтолор баларды 17-чүнчү кыздар деп койгон баларды. Мерген байкенин тооктордун аттары бар да. Аяктасы биздин кыргыз эстрада ырчылардын аттарын коюп алган. Тоокторуңуз өлө элекпи, ошо тоокторуңуз? Ай, аларды сойгом. Эми кайра жаңылар өспөй, келин токтор. Жайнар деп коем, Наку деп коем. Биз сонун короз болсо. Санжар деп. Санжардын атын коюп коем. Эми мындай экенде, мен өзүм эми нарындык жигит болгондон кийин, кыргыз жигит болгондон кийин мен негизи малды аябай жакшы көрөм. Мен ойлочумун, ай ырчы болсо болбой эле калармын. Мал доктор болуп кетем, эмнеси бар экен? Эмнеде шприц алып алып иттерге уйларга сайып кетсем деле, ош базарына отуруп алып, эт өтпөйт, болбойт десем деле акча табам депчи. Кээде ойлойм, ошентип кетсем деле болмок экен. Аябай акча табышат турбайбы көрсө андай. Ошентип ойлочумун, бирок эми малды ушундай жакшы көрөм. Үйдө тоок бар, бөдөнө бар, азыркы малда. Уйларым бар, койлорум, жылкыларым бар. Алардын баарын шаарда эле кармайсыз? Шаарда эле кармайм. Эми кичине бояк жака жылып атам, сокулук жактан бир жер алдым, мен ошака эми ато уят экен. Кошунанын баарынан чыгып эле Мерген байкем, коюңуз маарап атат, Мерген байкем, тоогуңуз тигинтип атат, сасып атат дегендер бар да. Көп учкөнүңүз да бар, көп учкөнүм да бар. Айтор баары бар. Анан азыр болсо эми кичине эмнеге тоокторду редактировать этип, мындайча айтканда, асайтып, мал болчуларын алып калып, мал болчулар бар. Өткөрү бар жака. Мерген байке, эмне үчүн ошо тоокторду биздин атактуу ырчылар, жылдыздарыбыздын атынан коюп койгонсуз? Мындай болуп экен заман убакыт өткөн сайын, жаш кезде постоянно чогулуп жүрчүбүз. Мен Алина, ошол Райканжем, Гүлнара, Айчүрөк, Динара болуп чогулуп жүрчүбүз да эми. Илгериден эле. Анан кээде ошол сагынам, токобай чегем бар. Аларды аябай сагынасың деме, аларды эми жумуштар менен жүрөт. Азыр эми түшүнүп атабыз. Анан ошондон карап туруп анан кыялдар окшоп кетет да, карап турсаң, кыялдар окшош да. Эми өзүрө. Анан айтып атып эле, каркуша дейм мен Айлинамдычы. Айлина болду деп. Карасам Райканжем окшош, бирөө жүгүрүп келатат. Анан кийин ошо Күкүмөт окшош бирөө бар, какарчы окшош. Коюп алып өзүм жыргай берем. Анан чалам аларгачы, чалсам алар каткыр эле күлүп, эми юморлар иштейт да, башка бирөө тентеңдеп кетмектечи эми. Мен деле айтам, эгер каласаңар иттиңердин же мышыңардын атын Мерген турган деп коюп алгыла. Мендей сулуу болсо, конечно, дедим да. Сизге окшош күчүктөр көп сизге окшош. Аймай дегенде ошол эки сулуулуктан тажап бүттүм депчи. Ушундай сулуулуктун көйгөйлөрүн эми түшүнүп атасыз, Эми түшүнүп атам да, Кудай ай. Ушул жерде бул суроону сурабай койсок болбойт. Албетте эле азыркы учурда балким ким билер, биридин сиздин видеолоруңузду көрдүбү, балким сиздей болгусу келеби, балким сиздин фанатыңыз барбы? Кайрат Кыргыз деген бирөө чыкты. Ошону уктуңузбу, көрдүңүзбү, билесизби? Көз карашыңыз кандай? Ой, молодец. Мен айтарым, Кайрат, молодец. Каякта жүрөсүң? Молодец. Кайрат, мына камеранын ичинде. Молодец, молодец. Кайратка кол чаап коюңуздар. Себеби эмне үчүн айтам? Во-первых, кыргыздардын арасында бизде менталитет өтө кичине башкараак, эми келе атабыз. Өтө оор. Бөлөкчөнүш, бөтөнчөлүш кичине оор. Себеби дегенде бизде көбүрөөк жасаганданчы, мындай сынаганды жакшы көрөт. Өздөрү жасай албайт, бирок өздөрү баатыр, өздөрү эркек, өздөрү аябай сулуу. Только башка бирөө жасаса, бүт ал тигиндей мындай шүмшүк, ал мындай деп жатып кала жасайт да. Жакшы сөз айта албайбыз. Бирок буга психологически аябай керек да, мындай эмечи, бирок Кайратта бар экен, ошондуктан Кайратты мен жакшы түшүнөм. Себеби мен ошончо жыл көп сынды көтөрдүм, көп сөз көтөрдүм, дагы эле көтөрүп жүрөм, дагы эле узун чачты көтөрүп жүрөм. Анан бул өтө оор нерсе. Ал үчүн мен ойлойм, чоң бир баатыр болуш керек. Ошондуктан мен баатыр деп айткым келет. Себеби сахна, мындай айтканда, оригинальный адамдарды, таланттарды, анан сахнаны сүйгөн, таза жүрөктүү адамдар жакшы көрөт. Ошонун арасына мен да кирем, Кайрат да кирет, силер да киресиңер. Кол чабуулар болсун, анда бул кол чабуулар. Потому что это оңой эмес. Мисалы үчүн Каныкейди да айтып жүрүшөт. Каныкей ушунчалык тоже оригинальный кыз. Каныкейдей дагы эч ким боло албайт. Бирок болгондор көрө албайт. Мерген байке, эмне эле жалаң өзүңүз кошкон чачтууларды мактап. Жок, силер эми көпсүңөр, чачты эмес депчи. Мерген байке, келиңизчи мен. Жок, бул жерде мактаган эмес, мен ойлойм да, Жайнар, туура түшүнүш керек. Бул жерде фрик деп коет. Мисалы үчүн башка адамдарга окшош эмес. Адамдар деле өтө оңой эмес. Себеби мен атам айткан когда-то, сен чоң ношаны алып алыптырсың. Эгер ушуну жарып чыгып жеңип чыксаң, сен мондай болосуң деген.
Бүгүнкү күндө эл берген эл артист деген наам бар. Кол чап коесуңарбы? Менин чач үчүн чачымда эл жакшы көрөт. Анан мен ойлойм, оригинальный адамдар болуш өтө оор, бирок мен айтарым, ошону ары алып кетиш керек. Мен ошондон Каныкейге кайратка айткым келет, арды алып кеткиле. Мен дайым эле жаштарга айтып жүрөм. Эгер өзгөчөлүгүңүздөр келсе, чыгармачылыкка келем десеңер, өзгөчө болгула. Кийимиңерде, жүрүшүңөрдө, ырдашыңарда. Мисалы үчүн, сахнага чыкканда башкача образ, жашоодо башкасыңар. Ошон тура түшүнгүлө. Жашоодо алар нормальный адамдар. Албетте. Ошондой да, аны оңой табайт. Назира эже, мындай отпой азыр, кечирип коңуз, мындай өзгөчөлөнгүлө, жакшылап деп отпойсузбу? Мен да сиз ошоңузга кошулам, мен ушунчалык өзгөчө ырчы болуп туруп ырдабай койдум, байкасаңыз. Молодец. Эң өзгөчө ырчы мененчи. Мына, атымдар ошо мененчи. Ошо мененчи эстрада көрктүү болот. Анан баары оп-окшош боло берсечи, эч кандай кызыгы жок. Бир эле эми жаман көрбөгүлө, мондай кылып бир чачты мындай кылып эле бир клей алышып, костюмдар эмге сагайтылбасын, бирок бул ырчы эмес да. Анан эми пиджактар эле ар кандай башка, анан тургандар эле ушул, бошинчо. Ну, что такое? Работать надо. И кыздар тоже самое. Узун бир көйнөк кийет, бирне болдан оп-окшош то же самое. Отличайтесь. Вот Каныкей менен Кайраттай болгула. Башкача болгула, мендей болгула. Изденгиле. Мен ушуну каалайм. Азаматсыз. Бергенбайке, мен ушулердин айтайын дегем, отурбай турупчу. Сиз эң алгачкы биздин Акбантик деген ырыңыз бар эле го. Ошол образ менен бир куплет ырдап бериңизчи. Ошондой образ, ошол мерген, жап-жаш, секирип ырдаган. Мерген турган болуп ырдайбы же отурган болуп ырдайбы? Жок, турган. Ай, турса туруп эле ырдап берейин. Ошондой образ бериңизчи. Анда колчабалар баарыңарга ийгиликтен солук каалайын. Еске келет өткөн күндөр күнүмөңдөгөн, майтоңдашып кучакташып бирге жүргөн, кызыл көйнөк жарашып келбетиңе, эң биринчи чүрөк элең чүрөктөрдөн, Акбантик тагып чачыңа, сурманы коюп кашыңа, жөндөйсүң мектепке чоң жол менен, келе жатам жашыны барытыңда, кандай бир сонун бала күндөр, жаңырып күндө шаңды өндөр, сезимди козгогон ал күндөрдө, өтүптүр эң биринчи сүйүлөр. Өтүптүр эң биринчи сүйүлөр. Браво! Мерген байке, караңызчы, сиздин кандай бир поклонницаңыз бар экен. Жам, кичинекей кыз чыгып, мага келген турбайбы. Кандайсың алтыным? Байке, мындай эмесе, салт айланган сурообуз бар. Андан соң сүрөткө түшөбүз. Ошол суроо сизге Кыргызстан мерген турган үчүн эмне? Мен үйүм, мен сыймыгым, менин арманым, менин сүйүм. Анан не десем? Бул мындай айтканда, Кыргыз менин бул каным. Кол чабуулар болсун. Барекелде, сиздин арманыңыз, сүйүүңүздүн баарысы бир гана Кыргызстанда. Келиңиз анда Мерген байке, сиздей татынакай ушундай красавчик, борчик, качок менен сүрөткө чыгып коелу. Эсилике, жана сиз айтмакчы Инстаграмга. Инстаграмга. Сиз Инстаграмда дегеле өзүңүз деле отурасыз да? Инстаграмгабы? Мен өзүм эле кирип алгам, анан билбейм. Элдин баары бирок жакшы экен го, элдин баары ошакка жүрөт дейт го. Элдин баары ошакта чын эле. Мен ошакта. Таппай жүргөн баары ошакта экен да, көрсө. Издесеңиз эле ошо Инстаграмга кирсеңиз ошакта жүрөт табасыз. Анда эмесе, келиңиз, бери чакыралы. Игилик калайын. Анан биздин келген коноктордун баары оюн ойнойт билесиз. Дагыстырбы? Эми ойнодуңузбу? Азыр оюн ойнойбуз. Чай качан бересиңиз? Эми ойнотобуз, анан таттууларын беребиз, анан чай беребиз. Эми азыр реквизиттерди алып чыгалы, сиздер кол чаап турсаңыздар. Мерген байкем, биз сизде армияга барып, адамдарды бир кичине эле калган аттыга турганыңызды укканбыз, билгенбиз. Ошого азыр эми адам эмес, адамдын ордуна ушундай сонун татынакай смайликтерди алып койдук. Ушуну сиз атасыз, жарасыз, ичинде аткара турган тапшырмалар бар. Бирок бир тапшырманы аткарып коюп токтоп койбой, өзүңүз байкагандай толтура шайлып турат го. Ушунун ичинде баарында тапшырмалар бар. Бир тапшырманы экинчи тапшырма менен улантып кете бересиз. Бирөөнү кылгыча экинчисин улантып кете бересиз. Эч ордугу жок, баары жөп-жөнөкөй. Биз азыр буну бул тарапка мындай коебуз. Анда эмесе, реквизиттерибиз даяр, теле көрүүчүлөрүбүз даяр, Мерген байкем даяр, кол чабуулар жаңырсын.
Сиз азыр жөнөкөй мерген турган эмес, сиз индеец мерген турган болосуз. Вау! Бул жагы ооздо турган жер, бул жагы октор, кадимкидей эле бул жакка кадап туруп, футук деп атканда бул шарикке мейлеп атыңыз, артында операторду. Футук депти. Операторду ат салбаңыз, баштаңыз. Жана кинода бар го, монтип. Ошол. Дал өзү, бирок бул жакка атпаңыз. Атпаңыз кыздарды. Жандарым сен эмне кылайын атып? Деп атыз. Аткандан калдык да мен. Дароо. Мергенде атыңыз бекерден берген эмес. Жөндөн берген эмес экенсиз да. Келиңиз ачыңыз, тапшырмаңызды көрөлү. Ой Кудайым-ай. Кудайым-ай. Ыйла! Ай, канча алып келдиңер? Жа, ыйлаңыз, атыш, атыш. Я не верю. Папа, ты же обещала! Эми ыйлагыча эле атыңыз. Ыйлаңыз. Футук. Ай баракелде. Бул жака өзүнө сайылып калды, көрдүңүздөрбү? Кана тапшырмасы. Менде. Алып чыгыңыз. Биринчиси ыйла болчу, Кудайым-ай. Карап отурсак болот. Неге мынча татына кайсың, Кудайым-ай? Шпагатка отур. Отур деп! Ыйлагыча шпагатка отурасыз. Ыйлагыча. Мен жаш кетип отурчумун ай. Мен жардам берип турам. Карап турам. Бягынан. Жок, ыйлап атыш, шпагатка отурганыңыз жагып атат. Ушагыдан. Тура эле. Футук. Ай. Bir ok менен эки оны караңыздарчы. Мен мына биринчи жолу көрдүм. Бир ок менен эки коян атат деген байке. Это мен. Мерген байке кол жаап Сразу эки той, үч тойду бир той берип турам. Келиңиз. Мостикке тур деди. Ыйлаган боюнча мостикке. Ыйлаган боюнча бир бутка туруп ал. Ай, мостик. Мостик. Мост кандай эле? Мен билбейм сиздин мостуңуз кандай экен. Ай, мындай эле турайынчы. Артка мен белиңизди карап турам. Ай, Кудайым-ай. Кана. Биз кармашабыз. Кармайбыз о. Ишиң бар көрмөсүң уят. Кудайым-ай, бүгүн немеге алып келдиң? Ыйлаңыз. Отурай. Сиздики байкем. Мостик меселе жол болуп калды го жөнү. Турат. Ачыңыз басып албаңыз. Ай, сук. Жок, башыңызды мына. Келиңиз байке, колуңузду. Ал таштаяйын, кыргызгандар. Мостик болду байке, ишендик. Болду. Не, мерген тургандын мостик ушундай болот. Так, эколе калды байке. Эколе калды. Ал Кудайым-ай. Этте кыйнап карап эле. Башыңызды кармайсаң, чачыңызды кармап отур. Ого! Бежакка кетпедиби? Ай, Кудайым-ай, жакшы. Мага богул жакпайт мост. Обруч айландыр дейт. Обруч айландыргыча конфетти кайра оозго салдырып алып туруп ырдайсыз ошондо. Ыр калды. Мунун ичинде бирөө эле калды, мунун ичинде ыр. Ушундагы атып коюңуз. Мунун ичинде ыр чыгыш керек. Ошондо обруч айландыргыча конфетти толтуруп алып. Ай, баракелде. Ал ыр экен байке. Өзүңүз байкагандай эле бул жакта ырда деп чыгат. Шаңдуу ырда. Шаңдуу ырдаш керек. Келиңиз. Келиңиз байке, ушунча салып берели. Жо, бирден салып кыйналып отурат. Обручтарды алып чыгалы. Мерген байкем. Оозго конфет, обруч, анан ырдаш керек. Ыйлап койсоңуз болот. Акпантик байлап башыма эме. Кол чабыңар. Акпантикти да бериңиз. Айланбай атпайбы байке? Байке, ырдап коюңузчу, кичине билдирип. Кол чабыңар.
Байке, Мерген тұрған сіздер үшін бірінші жолы түленден ырын ырдап берді. Түлендер үшін ырдайды. Келіңіз, Байке. Стакан. Барын алып кетеді. Банкқа тапшырып, ол судан. Судан еш олыңыз. Ұлыт тұрай байлықса. Ай, құдайым-ай. Мерген Байке, сізге аябай чоң разышылық білдіреміз. Барекелді, қараңыздарчы, ушындай біздің сыймық Байкеміз. Ең жөнөкөй болып, ойын ойнап, мостикке тұрып, конфетче, ырдап, обруч барысын атқарып бердіңіз. Сіз ушындай жөнөкөйлігіңіз менен бийиксиз. Ошондуктан сізді өтө жакшы көрүп, сыйлайбыз. Сизге эркин микрофон. Соны ойноттугар кичине. Жаштыгым эсине түшүп кетти. Кудай кааласа быйылкы жылы 50-ге чыгам, кымбаттуу кыргыз элим. Мерген турган чиңер 50-ге келди. Кол чабуулар. Сиздин 50 жылдык маарекеңизди куттуктап жана Салам Кыргызстанга конок болуп келгениңиз үчүн Салам Кыргызстан берүүсүнүн башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары менен сизди сыйлайбыз. Ой, рахмат. Жана темери кыйнадык Байке, мен муну барып. Үйгө алып кетет экен. Эми чоң рахмат белектериңерге. Кымбаттуу элим, баарыңарга күлкү, шаң, бакыт каалайм. Ар бириңиздер үй-бүлөңүздөрдө бактылуу болуңуздар. Чоң рахмат. Сизге рахмат. Анан эң негизгиси оригиналдуу болгула. Чоң рахмат. Келіңіз, мен сізді ұзат қойын. Иттен шығарып қойсын. Қайран көрішкен Чоң рахмат, Мерген Байке, жақсы барыңыз. Урматтуу кыздар, айымдар, сиңдилер, эжелер, ардайым татынакай болуп жүрсөңүздөр, тегерек чөйрөдөгү бардыгы сиздерге суктанышат. Анда татынакай болгуңуз келсе, Меримге барыңыздар. Албетте, айымдардын баары сулуу. Анын арасынан өзүн каранып, чачын таранган андан да сулуу дейт. Меримге барып боюнуп, төмөнкү дарекке барып кийинип алсаңыздар, мондай болуп чыгасыздар. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Ата кондитердик фабрикасынын таттуулары. Эжекелер сермеси деп койсоңор. Жылмайы өмүр узартат. Бүгүн сиздердин өмүрүңүздү узартканга аракет кылдык. Чоң рахмат бардыгыңыздарга. Мынакей сиздер дагы бизди колдоп коштогон үчүн Салам Кыргызстан күнүгө өсө бермекчи. Кайрадан амандашканча жакшы туруңуздар. Албетте бүгүнкү конокторубуз сиздердин маанайыңыздарды 5ке көтөрдү деген ишеничтебиз. Андыктан кайрадан жолукканча саламатта туруңуздар, жалпыңыздарга бейпил түн. Жана албетте эле түнкү шоу программабыздын Салам Кыргызстандын жамааты Санжар, Назира Гүлжайна жана албетте эле биздин сахна артында тургандардын атынан барыңыздарга ысык салам. Салам Кыргызстан. Жаш эл ортосу деп коет, эл ортосунан да ашып калды. Эми саксаңдабай кишидей болбойбу? Ошону айтпайсың. Мерген Байке жана мынтип коет го, эркек 50-ге чейин элдики, 50-ден кийин сеники депчи. А бул 50-ден кимики болду? Ошо үйдүкү болуп, мындай үй бүлөлүү болгондон кийин чоң ата болдум деп айтып атпайбы? Анан кийин чоң ата болгондон кийин кечке эле чачынтып эле эми башы кытышып атканбы же чачын жок эмес, кечке эле монтурчубу? Үй антытат. Эркектерди Анан Мерген Байкенин мага эмеси жакпай калды. Аябай көп сүйлөйт экен, Арам токтоп деп 3 эле 4 эле суроо бердиге, калган бүт эле Мерген Байке сүйлөдү. Өзү эле сүйлөп койду. Өзү суроо берип, өзү жооп берип, бир бала болот деп, бактылуу болот. Мындай неме экен, мындай жаш бала сыяктуубу, бирдеке экен, Бала кыял экен, Бала кыял да. Мунуку төмөдө ушубайдан калат. Оюн ойноп атканда деле скромчу этип кичине мен немеге мостикке тура албайм деп койбойм. Башкалардай болуппу? Мен да тартып, чачтан тартып кетем. Коркуттум өзүмчү. Койбаса кеттик. Мерген Байке кетип калсын, болбосо экөөбүз мен силерге эркек эмесмин деп. Чачыбыздан жылатпай, чачыбыздан. Аны деле чачтан кармап калабыз экөөбүз.